Az köreli anda köreli. Karayüz aga hiç. Sizlerge bunda uğurluk tiybeyt aga. Karayüz var. Bunda kompleksni karap durup bezbalez çeşkin hareket kılarlar. Kana. Оштогу окуу жайлардын негизсиз чыгып кеткен тосмолору жылдырылып, тротуарлар кеңейтилет. Мындай аракеттер бүгүндөн тарта күч алат. Анда шаар мэри Жеңишбек Токторбаев Ош технологиялык университетинин айланасында негизсиз тосулган жерлерин жеринде аныктап көрсөтүп берди. Анда учурдагы окуу жайдын айланасын тосуп турган тосмо 10 метр ичкери киргизилмек болду. 10 kılgıla 10. 10 kılgılaçı 10. 10 kılgıla. 10 kılgıla. 10 kılgıla. Aldığında bak kalış gerek de. Буга чейин кала башчысы окуу жайлардын айланасы негизсиз тосулуп, унаа токтотуучу жайдын жоктугун сынга алган. Андан унаа тыгыны жаралып жатканын айтып, ректорлорду жемелеген. Бүгүн кала башчысы 4 окуу жайдын ректорлору менен жолугушуп, алардын шаарга кошкон салымына кызыкты. Анда ректорлор аткарылып жаткан иштери менен бөлүшүп, сунуштарын беришти. Ушул жерде ветеринардык клиника деп ачтык. Билинбеген менен мына шаарда ушул ветеринарный клиникага муктаж маселелер абдан көп. Мисалы үчүн жанагы жолдун Жеңишер Матович ошол негизги долбоорлорубузду абдан жактырды. Алардын ичинен өзгөчө ошол биздин кытайлык компания менен биргеликте баштап аткан ошол таштандыны кайра иштетүүчү завод жөнүндө абдан кызыгуу менен мына жакын күндөрү кабыл алып, бул боюнча кеңири талкуулай турган болдук. Себеби бул өзгөчө шаарда ошол таштанды маселесинен улам көп чыр болуп атат. Буга чейин Токторбаев университеттер контракттын эсебинен 1000 сомдон төлөшү керектигин белгилеген. Маселе бүгүнкү жыйында көтөрүлүп, студенттер, мугалимдер шаарда жашагандыктан ансыз да тазалык ишканасына таштанды үчүн төлөп жатышканын билдирди. Бул жагдай аларды 3 эсе чыгымга кептерин айтышат. Маселе каралып чыкмай болду. Мугалимдер мындай атат да, Западда турат, шаарда турат. Шаарга дагы төлөсө үйдө, анан бул эки жолу кандай болуп калат төлөнүү деген маселе башкасында, мисалы үчүн инфляция болду, мынча төлөгөлө деп келет маселечи. Анан маселе ошол жерде биздин депутаттар ушуну эске алып коюшат, токтом чыгарып коюп эле окуу жайларда студент көп маселе эмес. Ошону эле чечип берсе мыйзам болжок. Бир адам эки жолу төлөп атабыз деп атат. Мен шаардыкмын, мен өзүм шаарда дагы төлөсөм. Анан бул жерге анысынан төлөбөйбүз, башка маселеси жок. Турабы тазалыкты дайыма биз эң канчасы алдыга биз төлөйбүз. Ошондой маселе юридикалык маселеси чечилсе андан эч нерсе чыкпайт. Шаар мэринин андан кийинки жолугушуусу Төлөйкөн айылынын эли менен болду. Анда айылдыктарды түшөлткөн бала бакча, канализация маселелери көтөрүлдү. Бул жерге дагы бир маселе, мына жерде рейси жолубуз бар. Бул жерден кеткен, Төлөйкөнгө чыгат. Мектеп болуп калган болсо, бул айланып келсе биз жолду тосуп алабыз. Мына ушу жолду коштуруп коем айтып. Мына жерде мына спорт залынын чекесинде мына Алмаз, Азамат. Ана жерде мынаяка жол чыгат, ана жерде жол бар айтайын 6 метр. Ошол жолду эми элдеринде дейбиз. Сарыкалчаев деген көчөбүз бар. Ош курулгандан бурун болсо керек, мына жерде мынандай аркасынан өткөн. О жерге роддом жайгашкан. Азыр көрсөңүз, мүмкүнчүлүгүңүз болсо ошол жака салып мындай чыгып келсеңиз, бир машина турган. Ал жерди көрсөңүзчү. Анан кийин мына бул роддомго чыгып аткан жолду Союз убагында кичине эле 6 метр курган. Же тротуар жок. Же тротуар, эки жагын тротуар бош. Бул 2 жыл болду тротуар курду. Тротуарын азыр түшүп көрсөңүз, бирөө жыгылып түшсө өлүп калат. Ага катар аталган айылда мектеп тартыштыгы да күч. Маселени чечүү жолу катары көп жылдан бери курулушу бүтпөй токтоп турган имаратты мектеп катары колдонуу чечими чыкты. Ал үчүн республикалык бюджеттен каражат ажыратылат. Кудай кааласа аягына чыгат. Өткөндө урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич келгенде ушул маселе боюнча айттым. Ушул жерде бир 500 орунлуу мектеп бар экен. Урматтуу президент жардам бериңиз десем, эч кандай маселе жок деди. Гостройго сразу тапшырманы берди. Мына балдар келип сметасын эсептеп чыкты. 134 миллион сом болот экен. Кудайым буйрса, мен жана проектти сметасын алып барам, акчасын бөлүп берем деди. Президент айтканын жасайт, сөзүнүн үстүнөн чыгат. Кудайым буйрса, быйыл күзгө мектепти ачабыз. Жолон Мамутов айылында жайгашкан аталган имарат буга чейин жеке менчикке өтүп кеткен. Бүгүнкү күндө Ош шаардык мэриясынын карамагына өткөрүлүүдө. Алмагүл Эрке, Байгызы Мирбек Конобаев, Ош ТВ.